Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз жеке ишкер, жарандык активист Аманбул Бабакулов менен бир канча маселелердин негизинде сүйлөшөбүз. Акыркы жагдайлар боюнча бул ошол эле рубльдөн түшүшү, Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы километрге айланган пробкалар, мына ушул жагдайлар. Аманбул мырза, биринчиден убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Эми жарандык активист болуп жүргөндүгүңүз азыр ишкердигиңиз менен аралашып практик болуп калдыңыз, мындайча айтканда жөн эле сүйлөбөй. Анан ошол проблемаларды азыр коомчулукка ачык айтканга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жакшы жетет деп сизди чакырып атабыз. Сиз азыр айтсаңыз, мына ШВ тармагында чакан ишкана иштетип атасыз. Рубльдөн түшүшү канчалык таасир этти? Саламатсыздарбы? Чакырганыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай эң туура көйгөйлүү маселени айтып атасың. Азыр доллар 10%га түшүп кетти десек, рубль 10%га түшүп кетти десек болот. Бул 10%га кече бүгүн эле түшкөн жок. Бул уже акыркы 3 айдан берки рубльдин багы ылдый түшүп бараткандыгынан ушундай деңгээлге келди десек болот. 3 айдан бери Россия тармагынан бизге кардарлардан заказ уже жок. Эмнеге жок? Анткени аларга уже рубль түшүп кеткендигине байланыштуу, аларга ортодо баягы 5 сом, 10 сом көргөндөр үчүн бул чоң эле 10% бул чоң эле суммада акча, ошондуктан кескин түрдө азай десек болот. Азыр рубльдин баасы 90-92 болуп эле, же ылдый эмес, же өйдө эмес болуп эле туруп аткандыгы кооптондуруп заказ жок десек болот да. Ошого байланыштуу бул мага окшогон жаңы тамтаңдап баштаган ишкерлер үчүн бул абдан эле чоң сокку болду десек болот. Бийлик тарабынан же кандайдыр бир Нацбанк же болбосо биздин финансовый министрлиги тарабынан алдын ала мисалы ушундай прогноздорду бербегендигинен бүгүн биз банкротко учуруп атабыз десек болот да. Кантип? Мисалы мен өзүмдүн товарымды жеткиргем мындан 1 жума мурун. Ошол маалда рубль дагы сом дагы 1 сом болчу. Менин товарым жеткенче 90 болуп калды. 10%ке мен артка кеттим десем болот да. Бул мен үчүн абдан чоң жоготуу. Астлекке каршы рубль улам нары бери ойногон сайын аяктагылар дагы күтүп рубль салбай калды десек болот. Ошон үчүн биздин финансы министрлиги же Нацбанк бизге кичине маалыматтарды бериш керек да. Мисалы бул айга чейин ушундай прогноз болот, же бул айдан мындай болот деп бизге прогноз берсе, кичине болсо да жеңилдиктер болот эле да. Эми азыр буйруса деп туралы, бир күн келип рубль кайра көтөрүлсүн деп туруп турган акча потогу менен кайра массовый сала баштайт да. Ана массовый сала баштаганда муктаждык жаралат дагы базарда. Анан кайра баа көтөрүлгөн сыяктуу ажиотаждар пайда болбойбу? Сиз туура баам деп атасыз, ооба күтүп атат. Азыр бүт мигранттын баары, даже 1,5 миллион уже биздин мигрантыбыз бар. Ошолор деле минимум бир 20 000 рубльдан эле Кыргызстанга салганда канча миллион Кыргызстанга салынып атат. Бул келип эле долларга келип калышы мүмкүн да. Берден именно ошондой поток акчанын келиши долларга билайтет, доллар көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Анан доллар көтөрүлгөндө эле биздин азык түлүк продукту көтөрүлүп кетип атканы болуп атат да. Мен өкүндүргөнү, мисалы Мадинага барам, ошол жип алам, башка материалдарды алам. Вот ошолорду алганда дагы ошол жердеги Мадинада соодагерлер бүгүнкү күндүн доллары менен эсептейт. Бүгүн доллар канча? Ошол менен эсептеп сага материалды берет. Сен хоть ошол эле качестводагы материалды бүгүн 88 доллардан алсаң, кайра эле ошол материалдын 2 күн өтүп доллар 85 болуп кете турган болсо, кайра эле ошол 5 копейка үчүн ошол материал кымбатыраак болуп калат да. Ошон үчүн мага окшоп жаңы баштап аткан ишкерлер үчүн багы рисктер абдан чоң да. Ошондой нерселерди биздин алдын ала прогноз бере албай аткандыгында да Нацбанк. Негизи азыр эми ишкерлерге бир оор учур келди десек болот да. Рубль аз келгенсип Казакстан менен болгон чек арада фуралар турат да. Сиздики ткань менен экен, ошон үчүн эми ал товар бузулбайт, болгону убакытта турасыздар. А башка азык түлүк бузулуп кете турган товарларды жибергендер, же болбосо холодильниктегилер, алар холодильник иштеп туруш керек да, ал аябай акча турушучу. Мына ушундай жааттан алганда анан көптөгөн ишкерлер
жабылып ачыла берген бизде көп экен го, ушул жагын байкадыңызбы? Чын эле ушундай ситуациянын айынан жабылган ишкерлер көппү? Эми мындай экен да, мен ушул баягы бизнеске кичине аралашып, менин түшүнгөнүм, биздин Кыргызстан мамлекет только услуга гана көрсөтөт экенбиз да. Кандай болгондо дагы только услуга жасайт экенбиз. Мисалы кантип ошол эле биздин ошол топчу, джип, кездемелердин баардыгы Кытайдан келет экен, Кыргызстандан эчтеке чыкпайт. Только биз ошону бычып тигип, кайра Москвага жөнөтөбүз. Москва сатып алат да. Биз жөн гана баягы услуга форматында иштейт экенбиз да. Мен ошондой эмеге бүтүм чыгардым өзүм үчүн. Анан бир чоң эле бизнесмен байке менен сүйлөшүп калдым. Аябай отуруп айтып бердим, ушундай экен, бияк мындай экен десем. Сен эмнени түшүндүң? Кыргызстан жөн эле услуга көрсөтөт экенбиз десем. Ошону туура түшүнүпсүң деп атпайбы. Анан ии десем, ал мага мисал келтирип берди да. Жөнөкөй эле сен жеп аткан лагман дейт. Мына уну Казакстандан келет дейт, майы Россиядан келет дейт, кошулган специлер Кытайдан келет дейт. Перец, мерецине чейин бүт ошол ар кайсы жактан чогулуп отуруп, ошол сен жеп аткан лагман ассорти болуп ар бир мамлекеттен чогулуп, анан сен жеп атасың, аны услуга кылып Кыргызстан жазып атат. Сен туура баамдапсың. Вот именно Кыргызстан только услуга гана көрсөтөбүз деп баягы өзүнүн мисалын келтирди. Анан чын эле карап көрсөк, чын эле ошондой экенбиз да. Кыргызстанда баягы өзүбүздүн өндүрүшүбүз жок болгондугуна байланыштуу абдан өкүндүрөт. Ушу жада калса биз өзүбүз коюбуз деле бар, жүнүбүз деле бар, мынакей пахтабыз деле бар эле бар да Кыргызстанда. Эмнени кылабыз десек, бар эле бар. Тилекке каршы ошону бүт эле жеке ишкерлер өздөрү жасап эле, анан алар чет жакка чыгарып эле ички рынокко чыгарбай аткандыгыны мени өкүндүрөт. Валберс тармагына дагы кирдиңиз. Валберс дагы кыргыздар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Бизде ачылып, складтар ачылып, Анан айтсаңыз, бунун келечеги кандай? Валберс боюнча мисалы жакшы жери элет жерлеринде ишканалар ачылып атпайбы? Ошол Валберске кире алган билгендер эми телефону менен эле башкарат экен анычы. Ушул жагын айтып берсеңиз. Эми бул Валберстин келечеги абдан кенен. Мен көрдүм, келечеги кең бул Валберстин. Бул Валберс деген бул менин баамда бул интернет магазин десем жаңылбайм. Интернет магазин. Бирок ал тилекке каршы дагы деле Россия. Баягы Россиянын скатына барат, анан ал жактан ошол жердеги Валберсти башкарган өкүлчүлүк ошо Россия тармак. Алар биздин ошол жакка салып киргизген кийим-кечек товарыбызды ошолор сатып берип атат да. Бул жерде абдан жакшы экен. Мен Кудай буйрса 2 ай болду. Товар жөнөттүк уже. Азыр уже 3-чү этаптагы товарымды күтүп атам, жөнөтөм деп, Кудай буйрса. Ал жакта эң биринчи өзүнүн правилалары менен алар кардарларды көбүн тартып алды десем болот. Аякта эмне болгон правилалар бар экен? Аякта ошол жөнөкөй байпакты жөнөтсөм дагы ошол байпак качественный болуш керек экен да. Эме материал жагынан качественный болуш керек, тиягынан качественный болуш керек, биягынан, упаковкасынан баштап, ал ошол жеткен кардарга чейин приятный болуп барыш керек экен да. Бул ошол баягы сервис менен алып атат десем болот да, кардарларды. Например, бүгүн мен могу рубашканы базардан алсам, Самопашевтар уруп эле тигип коюп атат. Бирок ошол эле Валберс ошонун качествосуна талап кылып атат да. Эгерде сен качественный товар сала албасаң, ал жака сени штрафтарга салып, наказать этип, өзүнүн правилалары менен бизди да үйрөтүп атат да. Ошого биз дагы уже качество менен иштей баштадык десек болот. Бул Валберстин келечеги кең. Кудай буйрса, Кыргызстанда дагы чоң складтар ачылып атат. Бул эми Кыргызстанда дагы ошол баягы интернет магазиндер иштеп атпайбы, ошондой сыяктуу бул жака да сеттери көбөйөт болуш керек. Кудай буйрса, региондорго чейин чыгат болуш керек да. Эми, например, Москвага жөнөтүп аткан жол акы кошулбай, Кыргызстан ичинде болуп, кичине болсо да ошол жөнөтүлүп аткан
футболка, шымдар арзаныраак биздин региондорго да жетип калышы мүмкүн да. Ошол нерсе жагындагы карап өндүрүп региондорго чейин чыкса вообще сонун болмок да. Амалбырза мисалы айтып атпайсызбы? Валберс болбогондо мисалы Россияда же өздөрү эле мекендештер же россиялыктар кайсы бир товарды бизден заказ берет, аны биздикилер тигип берет же дордойдон алып берет, же тигип берет, анан алар үстүнө коюп сатат, туурабы мисалы. А Валберсте түздөн түз өндүрүүчү өзүнүн товарын өзү сатат. Ортомчуга жедирбейт пайдасын, туурабы? Ошонун пайдасы азыр сиз дагы жакшы болуптур, элет жеринде дагы айрым ишканаларды ачыптырсыз. Мени ушул жагы абдан кубандырат. Ушул жагынан сүйлөшсөк, бир аз жакшы жагынан. Элет жерлеринде дагы тигүү цехтерин ачкандар көбөйө баштады, анткени баягы жумушчу күч арзан депчи. Ушул жагын айтып берсең, сиз дагы ачкан турбайсызбы? Ошонун түйшүгүн, ошол эле учурда жакшы жагын. Бул жерде биринчиден баягы шаарда спрос көп да, жумушка спрос көп. Мыкты тикмечи каалаган жерине барып иш таап алып иштей берет да. Бүгүн сен азыраак төлөп койсоң, эртеңки күнү сен шеяңды таштап алып көбүрөөк төлөгөн жерге кете берет да. Бул региондуку ошол үйдө отурган жеңелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбыз үчүн абдан сонун болду десем болот. Анткени айылда расход аз, анан ошол жака биз иш менен камсыздап, ошол бияктан даяр бычып кройлорду жөнөтүп атабыз, алар бизге тигип салып атат. Калганын бул жактан биз үтүктөп, упаковкалап, калганын бияктан бүтүрүп атабыз да. Анан кайсы региондорго качтыңыз? Таласка, Балыкчы көлгө, анан Жалал Абадка, Аксыга жөнөтүп атабыз. Демек, баягы жол кире кетет да ортодон. Ошо жол киренин акчасын арзандатып жумуш күчтөн чыгарып атасыздарбы ошондо? Анчалык деле жол кире көп кетпейт. Азыр биз ошол баягы крой салып атып, азыр баягы маршруткалар көбөйүп калды. Только крой ташыган маршруткалар бар. Телеграмда ачылды, WhatsApp группалар бар. Анан ал жака жазып коюшат. Бүгүн ким крой салса, бул спринтер кетет депчи. Анан биз ага алып барып салып коебуз. Ал ошол доставка кылып берет, бирок услугасы арзан. Мурун деген мен бул башта электе таксилерге салчым да. Таксилерге салганда бир такси кымбат алып кетет, бир такси арзан алып кетет. Ар кандай болчу да. Анан азыр ошол бу да жолго салынып калды. Бу дагы жолго салынып, азыр ошол жерде маршрутник дагы өзүнүн оокатын таап жеп атат десек болот. Мисалы, грузовой маршрутниктер азыр крой ташып, көбүнчө эле крой ташып калды десем болот региондорго. Менден башка да жөнөткөндөр да көбөйдү. Ошентип баягы WhatsApp группа, Telegram группа менен иштеп калдык десек болот. Атайын окуп бөлүп келгениңизге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды, жакшы пикирлерди айтып бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.